туугандар. Мына жер үй боюнча да көп убакыт албашка аракет кылалы. Жер үйгө чейин мына кумтөргө келбейлиби? Мына кумтөр боюнча бир кеп кылбайсыңарбы, Кумтөргө байланыштуу бир комменттер болсо жазбайсыңарбы? Ушу кумтөр деп жүрүп садыр болгон. Мына садыр. Кумтөрдү биз алышыбыз керек. Кумтөрдүн алтыны деген тиги чет өлкөгө чыгып кетип атат. Канадисттер байып жыгап атат. Бизге болсо ат хотун зыянын калтырып кетип атат. Эртең бул сууга кошулуп кетсе биз кантебиз? Ууланабыз, өлөбүз. Анан казактарга кирип кетет, анан минтет, анан биз кийин кантип төлөйбүз деп, ошо кумтөрдү бетине кармап жүрүп садыр болгон. Эми унутуп калыптырбы? Ошо кумтөр деп жүрүп, куугунтук көрүп мисалы, камалып, качып, өз айтып атат го, могу кайсы бир видеосунда айтып атат. Европа, Россия жактарда дагы бийлик куугунтуктаганда качып жүргөнүн айтып атат. Ошентип качып жүрүп, коён болуп качып жүрүп, эми бийликке келип алып эми арстан болуп атабы? Өзү коён болуп качып жүргөн. Эми бийликке келгенден кийин арстан болот экен да буларчы. Биз куугунтук кылбайбыз, биз мурунку бийликтин катасын кайталабайбыз деп туруп, кайра эле катасын кайталап атпайбы? Ал сенин тиги бийлигиңди талашып, же Ак үйдүн тосмосунан секирип аткан жери жок болчу, тиги кайра Тилекматка келе турган болсокчу. Силер болсо мисалы 2012-жылы ошо Ак үйдүн тосмосунан секирип ташыйып баш болуп калганы төш болуп. Ошондо деле силер камалып чыкпадыңар беле? Мен түшүнбөйм, мен буларга вообще түшүнбөйм. Мына азыр Facebook'та деле бир топ адамдар жазып атпайбы? Мисалычы, мына жер үй боюнча. Жер үй боюнча менде көп маалымат жок да туугандар, мындай үстүртөн эле айткым келип атат, кыскача эле. Жер үйдү сүйлөгөнгө чейин, же жер үйдү талкуу кылганга чейин кумтөр боюнча сүйлөшүш керек эле. Кумтөрдүн эмне проблемасы бүттүбү, алтыны түгөндүбү? Эми унутуш керекпи эл? Ар бир кыргыздын үйүндөгү ар бир кашыгына чейин алтын болот деген ушул бүгүнкү Газпайдын Садыр Жапаров болчу. Эми болсо мына жетим тоого тиги кечиресиңер. Мына жер үйгө келип алып туруп, бул жер үйдөгү алтынга кимдер кызыктар? Кызыктар дегеним пайданын көбүн ким көрөт? Кече жакында эле пайда болгон мынабу билип билбей эле бир балелерди тантырап сүйлөгөн жанагы жаш чычымдар, чычкактардыкы өтүп кете турган болду да. Элге пайда болуп атпайбы? Налог төлөйт экен, салык төлөйт экен, анан ошо салыктын эсебинен карызды кутулат экенбиз дейт. Көпме. Анчалык түшүнбөсөң сүйлөбө деп айтат элем. Анда налог төлөйт экен деп эле баарын карматып койгула анда. Налог төлөйт экен деп эле анда кийимиңерди, турсийиңерди да чечип бергиле анда. Налог төлөйт экен деп. Ошол жердеги байлык, ал налог ал ашып кетсе ошол жердеги байлыктын, мисалы алтындын бир 10%-ын гана берет. 10%, ал жерде миллиардтаган доллар жөнүндө сөз болуп атат. Сом эмес, миллиардтаган доллар жөнүндө сөз болуп атат. Ошонун 10%-ын гана берип туруп, 90%-ын ошол Россия баш болгон жана Бажаев, керек болсо бул жерде сука, мына Бабановдун да кулагы көрүнөт. Бүт баары ушул жерде чоң. Алардан калганын, тиги Россиядан жана Бажаевден калган катканын биздин бийлик төбөлдөрү. Жана Бабановго окшогон жанагы коён жүрөктөр, шакалдар күнүн көрөт. Анан келип туруп элге 10% тиги налогун төлөп коет экен, болду. Ошо налогуна сүйүнүп, алтындын үстүндө жашаган жарды кембагал элиң алардын кайыр садагасына сүйүнүп отурат экен. Же бир стадион салып берип коет экен, же бир мектеп куруп берет экен, же бир жолду оңдоп берет экен. Оңдоп берсе, ал жер үйү жок деле оңдош керек сенин бийлигиң. Сен налог, тиги салык төлөп атасың. Эмне сага мектеп салып бериш үчүн, эмне сага спорт зал салып бериш үчүн сөзсүз бир тоону талкалап, экологияны бузуп, алтыныңды, күмүшүңдү жана башка кен байлыктарды уурдап туруп, анан сага салып бериш керекпи? Жол менен мынабу немени, мектепти, спорт залды. Ансыз салганга болбойбу? Сен салык төлөп атасың, сен сура, сен акыңды талап кыл биринчиден. Кээ бирөөлөр жазып атат да, мен мына көрүп калып атам. Эми кылып берет экен, эми ошо жер үйдүн эсебинен миттет экен, тиңтет экен деп. Сага сөөгүн калтырып туруп, этин кесип, этин шылып алып кетип атпайбы? А сен сөөгүнө ыраазы болуп отурасың. Кумтөрдү унутуп калдыңарбы бат эле? Кумтөрдүн сериалы бүттү ушуну менен эми. Садыр айта берет, айткан сөзүнөн кайта берет деп. Популист Садыр Жапаровдун айткан ушу менен бүттүбү?
бийликке келгенге чейин бул ай кумтөр кыргыздын канын ичип атат. Кумтөр тиги кыргызды алдап атат. Канадистер болсо байлыктын баарын тиги алтынды алып чыгып кетип атат. Биз буга жол бербешибиз керек, минтишибиз керек, тигинтишибиз керек деп жанагы карапайым ишенчектердин ишен ичине кирип, элдин ишен ичине кирип, анан садыр болуп алып туруп, анан бүгүн бийликке келип алып кылган ушу. Эми жетим тоого келет булар. Мынау немени жайлаштырып коюп, ачып талкалап баштагандан кийин эми жетим тоону баштаса, жүрө бергилем. Ар бир келген президентиңер только уурдап, тоноп, талкалап. Биз жек көргөн Сооронбай Жээнбеков менен биз жек көргөн Алмазбек Атамбаев дагы мынчалыкка барган эмес. Ал дагы жетим тоо боюнча ооз ачкан эмес. Мисалы Атамбаев менен Жээнбеков деле биз канчалык жаман көрсөк дагы алар дагы мынчалык бастыкка барган эмес. Булардын акылы, булардын деңгээли ушу келип эле тоо таштарды талкалаш керек, жаратылышты бузуш керек, ошол жактан гана акча жасаш керек. Жок, башкага акылы жетпейт экен да. Мындай бир тиги мисалы алыска барбайлы, Норвегияны айтып же Японияны айтып башкарды оорутпайын. Мынау Грузияны алгыла, тиги Саакашвилиге окшоп ошо ууру көпөс коррупционерлердин баарын бир айдын ичинде жоопко тартып, уурдагандардын казынага баарын төлөтүп койсо, чоң реформа жасап койсо, анда биз баа бермекпиз. Азамат кен байлыгың жок эле, тиги тоо ташты талкалап, абаны булгабай эле мамлекетти көтөрүп койду деп биз айтып чыкмакпыз. Биринчилерден болуп. Булардын акылы бузуп талкалаганда башкага жетпейт экен. Только келет дагы кен байлыктарды талкаламай. Ач, завод фабрика ач, элге жумуш бер, 50-60 миңден билетти сатып, жон кетирбей, элиңи дагы көтүнө түртүп туруп, көтүнө кылып туруп, анан кетирип атасың. Жумуш ордун төз биринчи ошол жерде. Только булар келет дагы алтынды алыш керек, күмүш жана башка кен байлыктарды алыш керек, сатыш керек, акча жасаш керек, элди алдаш керек. Анан элиң болсо кайсы бир бөлүгү алданып, шатыра шатман кол чаап, чучугун жеп, этин жеп коюп, алданып жүрүшөт. Мен кечээ WhatsApp'тагы сөздөрдүн баарын уктум. Ошол таластын активисттеринин ортосунда болгон сөздөрдүн баарын уктум. Алар дагы аябай мындай ичи ачып атат. Неужели какой-то бир копейкага кетип атат да, мындай айткандачы. Сага налог төлөйт экен. Анан кийин ошо кичине жолун оңдомуш болот экен. Эгер ошо налогту дагы төлөсө, ошол 10% садаганы дагы, бул садагада 10%ды дагы төлөсө, болбосо биздин кыргыз чиновниктери белгилүү да булардын акыбалы, булардын кылган иши кандай. Ал жерде дагы жанагы салык бөлүмүн, налоговый службаны дагы сатып алат. Ал жерден дагы булар жанагы элге кыянаттык кылып, элди алдап, салыкты дагы убагында төлөбөйт. Мына бир мисал. Мына Али Токтакуновдун видеосун көрдүңөр, мисалы мына Бишкектин айланасындагы кландардын көрдүңөрбү? Эми кимге ишенесиңер? Мына Бишкекти бүт кландар ээлеп алган. Башка алыскы региондорду айтпай эле коелу. Мынау цивилизационный же болбосо мына акылдуу, билимдүү, грамотный адамдар борбордо дейбиз да. Мына акылдуу, билимдүү деген ошо Бишкекте борборуңдун акыбалы ушундай болуп аткандан кийин кечирип кой да, тиги нарын баткен жалабатты айтпай эле коелу да. Аякта уже басып, уже урдаганын урдап, тоногонун тоноп, уже өлтүргөн. Эми болсо бүгүн депутаттан көп нерсе жок. Баары шаардык кеңешке жан талпас болуп атат. Кудай, мен түшүнөм, кичине бир иш кылып, кичине бир мындай саясаттын сысын түшүнүп, мындай бир анча-мынча баягы коомдук маселелерди чечкенге катышып жүрсө, эл менен болуп, элдин көйгөйүн угуп жүрсө, мен түшүнөт элем. Мен мына бүгүн шок болуп атам. Мына жергиликтүү кеңешке, жанагы шаардык кеңешке талапкер болуп баратпайбы? Ай, бүт эле байдын балдары, мына мен тааныган, мына жалбатты айтайын. Бүт байдын балдары, бир кедейген багал жок. Бүт коррупционерлер, анан базаркомдун балдары, жээндери, кайнелери, анан мына Россияда бизнес кылып, жана башка мамлекетте бизнес кылып жүрүп, бүт күркүлдөр, мындай айтканда бүт байлар басып алыптыр да. Мындай айтканда бийликтин баарын уже чырмап, ороп сары чырмоктой эле булар уже. Билбейм туугандар. Билбейм мындай кетиште кандай болот. Анан жүрөсүңөр, кокой налог төлөп атат. Кокой эми жол салып берет экен, эми минтет экен деп ниши кылып 30 жылдан бери
ниши кылып бүткөн, эми кайыр садага алып, анан арабтар жол курат экен, же арабтар мектеп курат экен, же арабтар мечит курат экен деп арабтарды мактасаңар, арабтардын көзүн карасаңар, намыстанбайсыңарбы? Мына жаныбыздагы Өзбекстан жардам берсе, ага дагы сүйүнүп шатырашатпан кол чаап жүрөсүңөр. Уят да, мындай грубо говоря, уят. Айткандын оозу жаман, ыйлагандын көзү жаман дейт. Как она есть, айтып кой. Чубагаж айткандай, дудук шайтан болбо, сен көрүп атасың. Акылың жетип атат, сезип турасың. Болгону ошону эле айтып кой. Айтып кой, ошону эле айтып кой чыгып туруп. Анан бизге мындай кылды, Өзбекстан тигиндей кылды. Анан минтип атат, анан тигинтип атат. Сен керек болсо Өзбекстанга же Тажикстанга жардам бере турган мамлекетте жашап атасың. Сен кен байлыктын үстүндө жашап атасың. Эгер сени мен мынау япондордой болуп же Норвегиянын элиндей болуп иштегенде сен алда качан эле байып кетмексиң. Сен мигрант болуп могу жерде жүрмөк эмессиң. Оруска кул болуп, орустун ишин кылып, орустун жүгүн көтөрүп же орустун колун жуубайт элеңер мына Россияда жүргөн эже карындаштар, жана балдар, жана көтүн айырып такси айдап жүргөндөр, жана курьер болуп жүргөндөр. Кичине мындай мени подключать этпейсиңерби? Вот мына эмне болду? Биздики болушунча болду. А силердин балдарыңарчы, кыздарыңарчы? Биз өзүбүздүн келечегибизди өзүбүз талкалап, ууруларга, көпөстөргө, мындай айтканда элдин канын соргон шакалдарга жеңилип бергенибиз аз келгенсип, эми балдарыбызды дагы салып берип атабыз да, ушундай ууруларга. Балдарыбыздын келечегин дагы уурдатып, тонотуп, талкалатып атабыз. Кайсы экономиканы сүйлөйсүң? Кайсы өнүгүү? Кургом жуликтер, кургом уурулар. Кургом. Эми келип алып туруп, эми жер үйдүн эсебинен жыргатат. Хрен, жыргатса кумтөр сени жыргатмак. Мына Акаев мына канадистерди алып келип койду. Мына эми элдин мисалы бирөөлөр чыгат, канадистер минтип атат, тигинтип атат деп. Күнөө канадистерде эмес, күнөө кыргыз бийлигинде. Күнөө кыргыздарда калпак кийип, кыргыз болмуш болуп, ак көйнөк жанагы галстук тагынып жүргөн чоң курсактарда, бок курсактарда, не только чоң курсак, бок курсактарда күнөө. Биз чет өлкөлүктөрдү күнөөлөштөн мурун биринчи өзүбүздүн кыргыз чиновниктерди күнөөлөш керек. Ошолорго барып жатып берген, ошолорго барып көтүн тосуп берген биздин саткын, эки жүздүү чиновниктер күнөөлүү. Эгер биздин чиновниктер туруктуу болсо, эгер биздин чиновниктердин позициясы болсо, элин жерин сүйсө, жок. Бул кен байлык менин элимдики, бул эл үчүн иштейт. Эгер биздин элге пайдасы көп болсо, мейли келгиле анда десе, алар да ойлонот. Дейт дагы, эгер аларга пайдасы жок болсо, келбейт аларың. Аларың биринчи кезекте өзүнүн пайдасын ойлойт. Мына сырттан келип аткан жанагы инвестор дейсиңерби, эмне дейсиңер билбейм. Мына Бажаев жана башка окшогон олигархтар биринчи кезекте өзүнүн пайдасын ойлойт. Мисалы сен мына жөнөк жигиттерге айтайынчы, машина алып сатып иштейсиң деп коюна. Сага пайда бар үчүн бир машинаны арзан алып кымбат сатасыңбы? Же мисалы сен 300 миңге алып же 200 миңге сатасыңбы? Аркасына сатасыңбы? Убыткага иштейсиңби? Тиги жер үйдү иштетип, ары бери кылганга дагы убытка болот. Ошо кеткен убыткасын 3 эсе керек болсо 10 эсе кылып алар чыгарыш керек кайра. Техникалар иштелет. Ал жерде билебиз, анча-мынча биздин жергиликтүү ошол таластык туугандар иштейт. Аларга жумуш болгонуна сүйүнөт. Мына көлдүк туугандар, жанагы кумтөрдү иштеп аткандар. Мына бир уч ошо алтын кабинетте иштеп аткандар жыгып атпайбы? Аларга кумтөрдүн жабылганы минус. Эмне үчүн? Алар Россияга келбей, ошол жерден жыргап кумтөрдө иштеп, өзүнүн элине, өзүнүн жерине кыянаттык кылып туруп, анан 100 миң, 200 миң деген айлыкты алып атышат. Билесиңерби мына кумтөрдү иштеген балдарды? Мына көлдүк туугандар жакшы билет. Мына жалган болсо, мына көлдүк туугандар өздөрү мындай жазып койсун ушул жерде, адилеттүүлүк кылып. 300 миңден айлык алышат ошо көлдүк, немеде, кумтөрдө. Конечно, аларга кумтөрдүн жабылганы болбойт да. Ачка калбайбы? Кымбат машина мине албай калбайбы? Кымбат үй сала албай калбайбы? Эми бүгүн ошол эле көрүнүш кайра эле жер үйдө кайталанганы турат. Кайсы жинди келет убыткага? Бир да жинди убыткага келбейт. Биринчи өзүнүн пайдасын ойлойт. Эгер биздин бийлик өзүнүн элин, жерин ойлосо, шартты коюш керек эле. Мына мисалы 80% ошол алтындын немесин, пайдасын биздин эл көрөт. Макул болсоң 20-сын сен ал. Ошо кетирген чыгашаң жана сенин пайдаң десе, кааласа келип иштесин, каалабаса иштебесин. Болбосо тура берсин. Качан таза бийлик келгенде, качан акылдуу жаштар, качан билимдүүлөр келгенде, качан адилеттүү бийлик келгенде, анан ачып өзү иштетип алат. Болбосо тийбеш керек. Бул бир эле таласка эмес, бул баарына тиешелүү.
Анан кээ бирөөлөр жанагы трайбалисттик маанайда мен кече байкасам коммент жазып атат. Таластыктар чечет, башка региондуктар унчукпагыла деп. Уят эмеспи? Анда эртең бизден Жалалбаттан ген чыкса, анда мен да чыгып айтышым керек экен да. Анда муну только Жалалбаттыктар чечет, башкалар унчукпагыла. Андай эмес. Жалалбаттан чыгабы, Чүйдөн чыгабы, Оштон чыгабы, бул ошол жердеги кен байлыктын пайдасы, акчасы бул бүтүндөй жети областка тең иштелиш керек. Баарына тегиз бөлүнүш керек. Андай трайбалистик маанайда коммент жазганыңарды токтоткула, уят, позор. Коммент жазып аткандарга айтып коеюн. Мен да айтам, эртең кокус. Мисалы, биздин өрөөндө келечекте 2030-жылдары нефти чыгат деген сөздөр бар да. Азыр бышып жетил элек 2030 же 2035-жылдарга даяр болот деген сөз бар. Эгер ал нефти чыкса, аны дагы бир шумпайлар келип туруп, аны дагы ачып алса, биз чыгайбыз, башкалар учукпагыла деп отурушубуз керекпи? Бул келесоолук. Ошол нефтинин пайдасын, ошол нефтинин жанагы үзүрүн башка жети областтагы көрүш керек. Баарына тең бирдей бөлүнүш керек. Билбейм, туугандар, билбейм. Как оно есть, как оно есть. Өзүңөр ойлоңула. Эми бүгүн жанагы Садыр Жапаровдун проектиси жанагы көпме генкелестерди мындай колдоочу кылып кыйкыртып чыгарып койду. Мен ушинтип эле айтайынчы. Эмне десе ошо десин. Кичине мындай акыл мээсин подключать этип ойлош керек эле да. Эми алар болсо кыйкырып мен кечээ көрүп калдым да. Просто, блядь, позор да. Блядь, позор, жашабагыр, мойнуң үзүлгүр, көтүнө бир тебет элем жанында болгон, сага 10% алтын калып атат. Эгер ошолор чын болсо, 90% мына Бажаев, Россия жана башка Бабанов дагы үзүрүн көрүп атат ал жерде. Бажаев менен мына орустардан калганын Бабанов көрүп атат. Мага жеткен маалыматтар боюнча ал жерде мына курал жаракка керектүү дагы нерселер чыгат дейт. Аны мына жерде орустар айтып атат. Мен айткан жокмун. Мына жерде военный орустар айтып атат. У вас много клад дейт. Жанагыдай секретный нерселер бар дейт. Ошон үчүн Путин мурдун тыгып атат да, өзү баш болуп. Себеби булар курал жарак чыгарыш боюнча мындай дүйнөдө өзүн мындай лидер кылып көрсөтүп атпайбы, туурабы? Ошол жанагы ядерный эмне деп коет? Кыскасы курал жаракка керектүү, бир сөз менен айтканда, курал жаракка керектүү мындай кымбат нерселер бар экен ал жерде. Ошо жер үйдө бар экен, жана башка жерлерде бар экен. Биринчи мынауну изилдегенде мына чоң адамдар жакшы билет. Мен билем бул нерселерге дагы коммент жазса жана келжилектер. Биринчи муну атайын жанагы военныйлер изилдейт. Атайын военныйлердин изилдей турган жанагы геолог деп коебу, ошолордун геологу болот. Алтынын, күмүшүн, жанагы секретный эмне бар, биринчи алар изилдейт. Секретный изилдейт. Алар элге айтпайт, ал жерде эмне бар экенин. Эч качан айтпайт чындыкты. Муну ошо агенттер, Россия жана башка кызыктар өлкөнүн атайын агенттери, ошол военный жанагы геологдор келип изилдейт анын баарын. Эмне бар ал жерде? Байкуш чабанын ошо тоодо кой кайтарып жүргөн. Анын түшүнбөйт да байкуш, же койчуң же малчың түшүнбөйт да, башында оорутпайт. Жүр, мен сага $500 берем, мага бир жумага чатыр тигип бер, атың менен тамак аш ташып берип тур, же мен сага $1000 берем десе, байкуш чабанын өмүрү $1000 көрбөгөн, жүгүрүп, анын тамак ашын ташып, керек болсо, ага от жагып, тамак бышырып, 5 бармагынан бери, пловунан бери жасап бербейби? Жана геологдорго. Биз айылда жүргөн кезде көрчүбүз, геологдор келчү бизге кадимкидей. Европейстер келчү геологдор. Ошолар неге келет? Ошолар сенин бүт кен байлыктарың изилдейт. 3-төн, 4-төн болуп рузяктарды асынып алып келчү. Эми ал кезде биз жаш бала болчук. Ошондо биздин акелер ошолордон доллар алып, биринчи ошо бул Акаевдин убагында 95, 96, 97-жылдары болчу да. Ошолар $50 үчүн аларды атына мингизип алып, палаткалары бар да, атайын өздөрүнүн палаткаларын тигип берип келе берчү. Аны эч ким иликтечү эмес. Булар эмнеге келди? Эмне башка жерде природа жокпу? Жанагыдай бүт биз да анча-мынча мал кой кайтарып жүрүп көрүп калчубуз да. Немеде тоо жактан көрүп калчу, жана бир нерселерин коюп алып, мынтип жерлерди карайт. Алар ошо неме кен байлыктарды изилдейт. Илгери изилдеп койгон алар. Бүт канча жылда жетилет, алтын канча жылда, мисалы көмүр канча жылда, нефти канча жылда, дагы эмнелер бар. Ошол жерден бирөө чыгып сурап коюп атат, эмнени текшердиңер? Эмне кылдыңар? Себеби алар англисче сүйлөйт. Арасында бир переводчик бар, эптеп перевод кылып берет, болду. Жергиликтүү элиң болсо, алардан $500 же $1000 алганына сүйүнүп кала берет. Грубо говоря,
сенин көтүңө мындай түртүп туруп кетип атат. Короче, ушундай экен. Бул жерде чоң политика бар. Бул керек болсо, бул китепте да жазылган бул нерселер. Өтө чоң политика бар. Эртең келет да, анан эмне кылат? Анан жанагы саткын, куужалак, эки жүздүү, акчаны сүйгөн саясатчылар болот. Ошолорду сатып алат. Жанагы популисттер болот. Ошо популисттерди сатып алат. Элди жакшы алдай турган, элди ээрчитип кете ала турган. Садыр Жапаров ушундай болуп калды да. Кыйкырып кумтөр деп жүрүп бакырды, жакшы эле өзүн пиарт этти. Анан бийликке келгенден кийин болду. Всё. Эми бүгүн элге каршы чыгып, эми кайсы бир кемчонтойлор, кайсы бир көкме кеңкелестер, бизге налог төлөйт экен деп позор. Сенин акылың иштесе, мээң иштесе чыгып айтпайсыңбы? Алтындын көбүн биз алышыбыз керек. Бул биздики, бул кыргыздыкы деп. Жок. Биздикилер только ушу сөкө гана макул болот экен да. Сөкө гана макул болот экен, жугундуга гана макул болот экен. Мындай өнүгүүнү, өзгөрүүнү каалабайт экен да. Чтобы мындай күчтүү державанын лидерлери, жана башка олигархтар, жана башка шылуундар, жана өзүңүн ичиңен, өзүңүн элиңен чыккан жанагы элдин көзүн боеп, элдин эсебинен акча жасагандар ушу алдап туруш керек экен да. Булардын көтүнө суу куюп, алдап, буларды мындай как жанагы мындай не деп коет, курал катары колдонуп туруш керек экен да элдичи. Жана блогер болмуштар чыгып алып эми бүгүн Садыр Жапаровдун арыгын чаап атпайбы? Мына 80% бүгүн YouTube'да жана Facebook'та бүт ушу Садыр Жапаровдун жана күчүктөрү, жана шүмшүктөрү. Бул бийликтин дагы убактысы бүтөт, бул дагы кетет. Бакиевди да көргөнбүз, Акаевди да көргөнбүз. Бирок кынкайса апарып камап кое берген Атамбаевди да көргөнбүз. Кечирим суратып ыйлаткан Сооронбай Жээнбековду да көргөнбүз. Туугандар, убагында айталы. Biz talap koyuşuyoruz керек эле. Мынабу телекматты чыгар. Эмне жанагы жетим тоону айтып, сенин жанагы кыла турган пландарыңа каршы чыкканы үчүн камадыңбы деп. Ачык эле болуп калбады мына жетим тоону каздырбоо боюнча атайын ошо кыймылдын жетекчиси болчу. Эми жетим тоого келет. Алтынын арды, байлығың ардын барын чет өлкөлүк шүмшүктөргө, жуликтерге салып берип отурасыңар. Жаль, өзүңөрдүн зөөкүр уулдарыңардын, кыздарыңардын колу менен салып берип отурасыңар. Раматтылык Доронбек Садырбаев айтты эле. Чыда, ошо киши 10-15 жыл мурун айтып койду эле, 15 жыл мурунбу? Чыда, мурдуңа бок сүйкөлгөн кыргыз, чыда өзүңдүн зөөкүр уулдарыңа, кыздарыңа деп ошо киши саясаттын кухнязын көрүп, ошо жогорку кеңеште ызылдашып, жакалашып, кыйкырышып жүрүп, ошо көлгө барып дагы акырында ошол жерден таяк жеп, ошо убагында Доронбек Садырбаевка мына бир топ активисттер билет, улуулар билет, жаштар билбейт. Доронбек Садырбаевка таш аттыргандын башында Садыр Жапаров болчу бир убакта. Эми келип туруп, муну болсо тимеле укмуш бир түшпөс хан, бир айда, жерде, күндө же башка планетада жоктой бир укмуш бир пайгамбар кылып алышыпты. Жана фейктерге табылды. Кудай берди аларга. До сих пор бүгүн Сокенин командасы, до сих пор бүгүн Асылбектин саясаты уланып атат. Аларга кошулуп алып, мына Садыр Жапаровдун кылып аткан иши, элди алдап, элдин көзүнө чаң чачып. Бул фейктер, булар капырлардан да жаман. Булар атайын ошо бийликке иштей турган нерселер. Мен буларды көргөнмүн. Мына 2-3 жылдан бери мына Сооронбай Жээнбековдун тушунда биз булар менен алыша берип, булар менен сөгүшө берип, мен уже көнүп да калганмын бул акмактарга. Ошо кайра эле уланып атат эми. Даяр аскерлер бар да, бийликтин фейктери, аскерлери бар болчу. Ошо мурда жетектеп жүргөн жана Дайыр Орунбеков, дагы бир 2-3 шүмшүк бар. Мына Асылбекке кулду куруп жүргөндөр. Бүгүн Дайырдын да кызматы көтөрүлбөдү. Дайыр Орунбеков. Кайсы акыйкатты сүйлөп атасың? Кайсы чындыкты сүйлөп атасың, байкуш элим? Байкуш, алтындын үстүндө жашап атып, миллионер, олигарх болуп кете турган элим, алтындын үстүндө жашап атып туруп, акыбалыңа мышык ыйлай турган. Налог төлөйт деп налогуна сүйүнүп отурасың. Мына сенин акылың, деңгээлиң, билимиң ушуга жетиптир. Акылың, билимиң, деңгээлиң жетсе айтмаксың, 90%-ын ташта биздин элге. Бул биздики деп. Макул болсоң 10%-ын алып кет. Ошо кетирген чыгымың сенин пайдаң. Макулсуңбу? Макул эмессиңби, кете бер. Болбосо турсун. Бул жер жабылып турсун деп. Турабы? Ушундай туугандар, көңүл бөлгөнүңөр үчүн чоң рахмат. Ишиңерге ийгилик, бекем ден соолук.
как она есть айтыш керек. Анан достугуңардан фейктердин баарын өчүргүлө, блокировка кылгыла. Мына жерден сасык коммент мен билем, мына 50дөн өтүп кеткенден бүт фейктер, жанагы боктор, жугундукорлор келет. Бүт баарына жооп бергиле өзүңөр ушул жерден. Мен алардын ар бирине мындай жазып отурбайын.